жаңы долбоорун баштады. Араптанын дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү саат 8:50-дө Манас эпосунун кара сөз менен жазылган вариантын калтырбай угуңуздар. Ардактуу радио угуучулар, жогоруда өзүңүздөр уккандай эле мамлекеттик кызматкерлер Манас окуйт деген долбоорубуздан сиздер Ашим Жакыпбековдун калемине таандык Теңир Манас чыгармасын угуп келе жатасыздар. Бүгүн дагы биздин студиябызда мейманыбыз бар. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын уюштуруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси бизде бүгүн мейманда Кадырова Зинат эжебиз. Кутман таңыңыз менен кош келиптирсиз. Арбаңыздар, кутман таңыңыздар менен. Сиздин окууңузда ушул кесиптештериңиз окуп келаткан жерден улантып окуп берсеңиз деп турабыз. Бүгүн дагы кезек сизге келиптир. Анда Манас тугалы сиздин окууңузда. Жарайт, албетте. Ырааты мындай. Бул сырды жалгыз Ногой баба билчүкен. Уулу орозду эресеге жеткенде мурас кылып айтып кетиптир. Орозду Баатыр Энесай Миңсуу менен Ала Тоо таластын ортосун мекендеп, жоо жолотпой, дос коротпой, кыйырын бейкут бейпилде марытып өткөн. Уулу Жакып 9га жеткенде таласты ордо тутуп турганда, ушул мүрөк башаттын сырын, анан дагы Энесайда жашаган кыргыздардын түпкү ханы Чийир бий менен Белгуда болуп койгонун, Жакып эр жеткенде ошол Чыйыр бийдин жаңы туулган кызын алуусун керес кылып айтып кеткен. Жаш Жакып бу кеңирсиген кең дүйнө, боорго батпаган мал, жээкке батпаган эл ушинтип түбөлүккө бузулбай жашай берчүдөй көрүнгөн. Алооке таластан сүргөндө, жолдо сандалып көрбөгөн кордукту көрүп келатканда атасынын керезин бирестеп, ак балтага айткан болуучу. Артына колу байланып, карып болуп айдалып, жол тартты кыргыздар. Күндүзүндө тынч албай, түнкүсүндө уйку албай, арык болуп жол тартты кыргыздар. Как эткен каргасы жок, кук эткен кузгуну жок, тала, эрме чөлдө саанга деген уй өлүп, унаа деген качыр өлүп, алдан тайган кар өлүп, ачкалыктан бала өлүп, томпойгон боз топурак бейиттери кайра көргүч жерде калып, 40 үйлүү кыргыз түгөнгөндөн түгөнүп барат. Былкылдак куурай бышып, мыйзам өчүп, күз келди. Ала Тоодон айдалганда чыпчаң 6 ай толду. Ызылдаган мунарык закым чөлдү басты кыргыз, адыр будур бел ашты кыргыз. Киргил аккан суу кечти кыргыз, эчке өлбөстөн эңкейип түштү кыргыз. Кордой менен Маңканды ашты кыргыз, Иленин башы 3 аралга жетти кыргыз. Ал жерге да токтотподу жайсаңдар. Амалсыз кейип арып жүрүп, өгүз ашуу, тай ашуу, кичи жылдыз, чоң жылдыз деген жерлерди басты кыргыз. Чыпчаң 6 ай толгондо Алтайдын Ак Талаа деген жерине жетип конду кыргыз. Эти калган көк жашык, каны калган бир кашык сүргүн эл кара буурул түндө жетип, Ак Талаа деген гана атын угуп, теребелин көрө албай, көрөргө чамак албай, токтогон жерге кулап калды кыргыз. Бут серппей, тырп этпей сулап калды кыргыз. Таң дүмпүйүп супсадык салганда төбөдө жылдыз бириңдеп, таңкы муздак желге дене бой үшүп зирилдеп, көзүн жыртты карылар. Таң кашкайганда айлана тегерек көрүндү. Карылар менен кошо турган ак балта ары басты жер чалып, бери басты жер чалып. Кең төрекен Ак Талаа, адыр будур чыбыр жер, бөөтчүлүк саздак жер, желге башы чыркыраган камыштуу жер, каркылдап ойгонгон өрдөк каздуу жер экен Ак Талаа. Боор түбүнөн аккан булакка барып жүз чайып, көккө алакан жайып, тооп кылып, ак балта айдап келген жайсаңдардан сурады. Ушерби турагыбыз? Ушер, деди бири. Тегеректе эл барбы? Бар, деди бири. Тили буурубу? Буруу, деди бири. Ким экен эл? Калмак, Жөржөн, деди бири. Деди ак балта. 6 ай бою арттан айдап, сүйлөшпөй келгенге дудук болуп калган немелерден андан ары сураган жок. Өзүнчө боор этектей басып,
жаңы конуш менен таанышып жүрдү. Эми кандай жашоо кылууну ойлоп жүрдү. Ак талаанын этеги Алтай болор. Алтай тоону ашып түндүк чыгыш бакыт алып жүргөн киши Саянды бөксөлөп, Энесай Миң сууга жетер эле, андагы тургун кыргызды табаар эле деп ойлоп койду Ак балта. Теңир жол берсе аны да көрө жатарбыз деп. Алыстаган сайын карааны калдайып көрүнгөн Дөө балта жер чалып басып бара берди. Боору тулаң, этеги шибер, кымыздык, ышкын өсөт экен. Балдарга сүт ордуна жараар күнүмдүк деп койду өзүнчө Ак балта. Жылтыргандуу шыбагы боор талашат. Мал күтсөк жайыт жакшы экен деп койду балта. Саздын бою түнт камыш, андан күнүмдүк алачык курса болбойбу деп койду балта. Булак сары сууларын бойлой тоо тал, замби тал черекен, уук, кереге матап, үй курса болбойбу деп койду балта. Жакын жерде эли жок элкин экен ак талаа. Адырмактан артылып өтө бергенде буурул токой жер экен. Кайберени көп экен, маралдар жүрөт маңкайып, бугулар жүрөт бөкүрүп. Бөрсө деген бир жандык курсагынан бөрсөйүп чыгып жүрөт баласы. Киши кийик бар дешти, төө кийик да бар дешти. Бөксөсүндө эли көп, этегинде жыйнаган тыргоот, калмак, жөржөндүн калың малы жапайы болуп жайылып жатат. Атаң көрүү, эптеп тирденип алсак, малга да, жанга да жайлуу жер экен деп койду Ак балта. Кыдырып жүрүп Ак балта калмактарга жолукту. Сурай сүйлөшүп, чала ула түшүнүшүп, жашынан карысына, карыдан аксакал дөөлөтүсүнө жетти Ак балта. Эптеп тил табышып, алы жайды айтышып, кепке келишти, эпке көнүштү. Кана кызган жан кара пейил болуп калат дегендей, тиякта ала тоону басып алган алооке ошондой неме окшобойбу? Мындагы тыргоот жайдарым жакшы эле экен. Түгөнүп кетер, азганактай журту ушерге туш болгонуна ичинен шүгүрчүлүк кылды Ак балта. Жакып баш болуп, жаңы журтта жаткан кыргыздар чоң шашкеде өзөрүп ойгонду. Балдардын өзөгү талып калганбы, кыбыроого алы жок. Кайрымакка илер эти жок. Көйнөгүнүн этегин үзө баскан энелери таш кемеге куруп, сактап жүргөн куурма чайдан кайнатып, эптеп өзөк жалгашты. Балдар боор талашып, ышкын, кымыздык издеп кетти. Чоңдор Ак балта ойлогон акылды алар да ойлошуп, саз жээгинен камыш кыркып, чөп алачык тигип жатты. 3-4 эркек агындуу кара суу бойлоп, жегделерин чечип, жака жеңдерин бууп, өрүп жүргөн балыктан челек-челек кармап жиберди. Журттун баары бир казанды тегеректеп, балык бышырып, кадыресе тайдын этин жегендей каниет алып калышты. Түш ой Ак балта келди. Келгенде жөн келбеди. Алдына салып айдаган 100 чамалуу кой бар. Астында мингени, жанада коштогону болуп 2 аты бар. 3 саан уй бар. Анан дагы ээрчиткен 3 калмак бар. Тимеле жоо чаап, мал тийип келаткандай жаркылдаган түрү бар. Арыба, кыргыз, арыба деп көңүлү көтөрүңкү заңкылдап келди Ак балта. Малыңарды багып ал, уюңарды саап ал, мейман келди, кабыл ал. Тиги ала тоодон бери жүк артып келген көп буканы жаңы конушка деп чалгыла. Балта минтип айткан соң жигиттер карап турабы, шапашып ишке киришти. Көрсө Ак балта тыргооттун ак сакал көк сакалдары менен мамиле кирип, таластан бери белине түйүп жүргөн алтын күмүшүнө мобайдап минип келген малды сатып алыптыр. Чоң рахмат айтабыз Зинат эже. Ушул жерден кийинки дүйшөмбүдө кесиптештериңизден улантып окуп берет. Сизге болсо рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Урматтуу радио угуучулар, бизде студиябызда мамлекеттик кызматкер Манас окуйт деген долбоорубузда микрофондо Теңир Манасты окуп берген улуттук тил комиссиясынын жана тил саясаты боюнча комиссиянын жетектөөчү адиси Зинат Кадырова болду. Ушуну менен Кутман таң программасы соңуна келип жетти. Ал эми сиздер менен бүгүн 2 сааттык кызматта мен Зейнеп Азамат кызы жана Адилет Тастанов болдук.